Абакта жаткан Атамбаев Садыр Жапаровго кеңеш берди. Атамбаев Кой-Таш окуясынын 2 жылдыгына карата коомчулукка кайрылуу жасап, аны азыркы президент Садыр Жапаровго да жолдогон. Эгер Садыр Жапаров кылмыш иштерин буйрутма менен чүргөй койгон тергөөчү прокурорлордон арылбаса, азыркы абалдан кутула албайт. Аны менен катар Кыргызстанды саздан сууруп да чыга албайт. Мындай пикирин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев азыркы башчыга жолдоду. Президент Жапаров жакында өтө маанилүү пост жазды. Мен убактымды куугунтук эмес, өнүгүүгө жана бүткүл Кыргызды бириктирүүгө, чогултууга жумшашым керек деди. Бул сөз башка өлкөлөрдүн жарандыгын алып, ал жакта жашап жүргөн качкан президенттерге эле эмес, Кыргызстандын жарандарына, анын ичинде саясий оппоненттерге да арналат деп ишенем. Садыр Жапаров өтө таама жана так жазыптыр. Өч алуу жана куугунтуктоо туңгуюкка кеткен жол. Бирок президент кылмыш иштерин буйрутма менен чүргөй койгон тергөөчү жана прокурорлордон тазаланбаса, бул жөн гана курлай сөз болуп кала берет. Алар жетекчиликке жагыш үчүн куугунтуктап жана буйрутма гана иштерди жасаганга маш болуп түшкөн. Алар Сооронбай Жээнбековду, аны менен кошо бүтүндөй өлкөнү сазга батырышты. Эгерде Садыр Жапаров алардан арылбаса, термелип турган азыркы абалдан кутула албайт. Аны менен катар Кыргызстанды саздан да сууруп чыга албайт, дейт кайрылуусунда. 2019 жылдын 7-8 август күндөрү күч түзүмдөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой-Таш айылындагы үйүнөн алып кетүү үчүн атайын операция жүргүзгөн. Анын тарапташтары катуу каршылык көрсөтүп, ок атылган. Мунун кесепетинен спецназдардын жоокери каза таап, 100гө чукул киши ар кандай жаракат алган. Натыйжада Атамбаев жана анын бир нече үзөңгүлөшү кармалган. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик төңкөрүшү аттуу китеби жарык көрдү. Казыбек Беликовдун Кой-Таш окуясы 2009, Атамбаевдин ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүшү аттуу китеби жарык көрдү. Маалым болгондой, китепте окуя боюнча серепчилердин пикирлери, катышкан адамдардын көрсөтмөлөрү буга чейин жарыкка чыга элек даректүү маалыматтар, окуянын урунттуу учурлары, фактылар менен баяндалып берилген. Басылма жалпысынан Кой-Таш окуясынын айланасындагы талаш жараткан жагдайларды Эске салсак, 7 августта Кой-Таш окуясына 2 жыл толду. Өмүрбек Текебаев чоң кызматка камданууда. Жер тың шаары Мамыт айтмакчы жаңы жаңылык тарады. Өткөн аптада Кыргыз саясатынын аксакалы Өмүрбек Текебаев өлкө башчысынын кызмат сунушун кабыл алыптыр. Биз муну туура көрдүк жана ийгилик каалайбыз. Ал 30 жылдан бери Кыргыз мамлекетине эбегейсиз чоң кызмат аткарып келди. Ошого жараша өтө чоң жаңылышуулар да болду. Мунун баары тарых. Бирок мыктыны мыкты деш керек. Текебаевга туура баа бере алган бийликке да алкыш. Бул инсандын потенциалын толук пайдалана алышыбыз милдет. Элге жакшы иштеп бериңиз, урматтуу Өмүрбек Черкешевич, деп жазат Азия News гезити. Темир Сариев 2 айга камакка алынды. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2 айга камакка алынды. Мындай чечим 1-май райондук соту тарабынан кабыл алынды. Белгилүү болгондой, 4 августта Темир Сариевдин баш коргоо чарасы каралып, 30 сентябрга чейин УКМКнын тергөө абагына алынды. Ал Кумтөр иши боюнча кармалган. Белгилүү активист, телеалпаруучу Эркин Нурбаев Нурзат Токтосунова бирөөнүн жеке жашоосуна аралашпа деп катуу кайрылуу жасады. Нур академиясынын негиздөөчүсү Нурзат Токтосунова балбан кыз Айсулууну аялдык бакытты да унутпай турмушка чыгуусун билдирип, Instagram баракчасына жазып чыккан. Анда Кыргызстан жараны катары мен да ыраазымын. Бул жылдар бою алтын эмес бриллиант алгандай эле дух берип келдиң. Кийинки Олимпиадага барба, үй бүлө кур, балалуу бол, аялдык бактың болсун, деп жазган. Көп өтпөй бул постко алпаруучу Эркин Нурбаев жооп катары башка бирөөнүн жеке жашоосуна аралашпоосун айтып жазып чыкты. Нурзат Токтосунова: башка бирөөнүн жеке жашоосуна аралашпа, башка бирөөнүн жеке мейкиндигине кирбөө керек. Олимпиадалык күмүштү алган адам эмне кылыш керек экенин жана эмне кылбоону жакшы билет, деп кайрылуу жасаган. Жакшы жаңылык. Кыргызстан жыл башынан бери 21,8 миллиард сом карызынан кутулду.
Жыл башынан бери, тагыраак айтканда январь айынан июль айына чейин Кыргызстан мамлекеттик карызды төлөөгө 21 миллиард 790,9 миллион сом сарптады. Бул туурасында экономика жана финансы министрлиги билдирди. Анын ичинен 11,2 миллиард сом тышкы карызды төлөөгө жумшалган. Былтыр ушул эле мезгилде мамлекеттик карызды төлөөнүн суммасы 18,1 миллиард сомду түзгөн. Бул жылы Кыргызстан 37 миллиард 266 миллион сомдон кутулууну пландап жатат. Муну рекордтук сумма деп атаса болот. Бирок төлөө мөөнөтүн жылдыруунун эсебинен азайып калышы да мүмкүн. Жыл сайын насыянын төлөмдөрү өсүп жатат. Мисалы, быйыл январь-июлда эле 21,8 миллиард сом сарпталса, 2017 жылы бир жылдык төлөм 20,6 миллиард сом болгон. Учурда мамлекеттик карыздын көлөмү 4,9 миллиард доллардан ашат.